Ата мекендик рыноктагы кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн товарларын орус товарлары сүрүп чыгуу коркунучу бар. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Даниил Ибраев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди. Чиновниктин билдирүүсүнөн үзүндү келтирем. Албетте, Орусияга рынок керек, бирок андан дагы импорттун ордун басууга көбүрөөк муктаж болуп турат. Бул эки жактуу маселе. Белоруссия менен Казакстан Россиянын рыногуна эркин чыга албай жатканын айтып даттанып келишет. Биз буну билебиз. А казактар болсо Беларусь жана орус товарлары алардын аймагына агрессивдүү кирип, өндүрүштүк жана инвестициялык долбоорлорду алып кетип жатканын айтууда. Албетте, Кыргызстан үчүн дагы мындай тобокелдиктер бар, деди экономика министринин орун басары. Мындан улам чиновниктин айтымында ата мекендик өндүрүүчүлөргө мамлекеттик колдоо керек. Бажы сайызга кошулгандан кийинки оорчулуктардын кесепетин жеңилдетүү үчүн бизнеске мамлекеттик колдоо көрсөтүлүшү керектиги айтылып жаткан маалда кошумча нарк салыгын 12%дан 14%га чейин көтөрүү демилгеси парламентте талкууланууда. Айтмакчы, бизнес бажы сайызга кошулгандан кийин бул салык түрүн 6%га чейин түшүрөтүн үчүн буга чейин өкмөткө келтирген эле. Кошумча нарк салыгы ал 12%ды түзөт. Бирок бул салыкты баары эле төлөбөйт. 4 миллион сомдон ашуун суммага товар саткан же кызмат көрсөткөн гана компаниялар төлөйт. Мындан тышкары сатуудан түшкөн салык бар. Ал 1%дан 5%га чейин. Негизи бул эки салык бири-бирин кайталайт жана бизнес коомчулук бир эле салык базасынан эки башка ставка менен эсептелген. Бул эки салыкка байланыштуу маселени чечүүнү өкмөттөн сурап келишет. 2009-жылы кабыл алынган салык кодексинде кошумча нарк салыгы 20%дан 12%га чейин түшүрүлгөн. Мындан улам бюджет бир топ чыгымга учурамак. Ошол кездеги эсептөөлөр боюнча бул 6 миллиард сомдун тегереги болчу. Бул маселени чечүү жолу деп сатуудан түшкөн салыкты киргизишкен. Ал болсо кошумча нарк салыгын кайталап калды. Негизи эле башынан сатуудан түшкөн салык убактылуу киргизилген жана ал жыл сайын 0,5%га төмөндөп олтуруп, 2013-жылга карата соода сатык тармагында бул нөлгө түшөт деп пландалган. Ал ортодо бизнес коомчулук мына ушул кошумча нарк салыгын 14%га көтөрүүгө каршы пикирин билдирип, Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевка өз кайрылууларын жолдошту. Эскерте кетсем, өткөн аптада мына ушул боюнча тийиштүү документ Жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынган эле. Мына ушул сунуштун демилгечиси депутат Улукбек Кочкоров бүгүн бизди студияда. Мейманда, саламатсызбы? Саламатсыздар. Кошумча нарк салыгын көтөрүү, 2%га көтөрүүнү сатуудан түшкөн салыкты алып салуу менен негиздеп жатасыздар да. Бул чындыгында бул эки салык бири-бирин кайталап келген да ансыз деле. Эң туура айтып атасыз. Дүйнөлүк практикада бул эки кыйыр салык одномоментно эч качан иштебейт да, эч бир мамлекетте иштебейт. Кимде-ким эгерде ушул кошумча наркка салык менен төлөсө, сатуудан алынуучу же болбосо обороттон алынуучу салык эч качан төлөнүүчү эмес. Кыргызстан ошо дүйнө жүзүндө биринчи өлкө болуш керек. Ушул эки салык тең бир моментте иштеп келе жаткан. Ошондуктан бул адилетсиздик жоюу максатында ошол эле учурда жергиликтүү ишкерлерге өнүгүүгө, түрткү берүү максатында биз ушул мыйзамды 2011-жылы эле алып киргенбиз. Ал мыйзамыбыздын долбоорунда биз ушундай сунуштаганбыз. Жөн эле алып коюп, ушу сатуудан алынуучу налог, баягы налог с продаж деп атпайбызбы? Ошону алып коюу менен НДСти ошол эле мурдакы 12% ставкасы менен калтыруу боюнча сунушубузду бергенбиз. Бирок ошол өкмөттүн 2011-жылдагы дагы 2012-жылкы иш чараларындагы баягы планында ушул иш чара турганга карабастан, ушу биз демилгелеген мыйзамга булар каршы пикирин билдирген. Негизги эле себеп болуп, эгерде ушул сатыктан алынуучу налогду алып кое турган болсок, бул салыкты жоюу менен бюджетке 5 миллиард 600 миллион сом акча түшпөй калат деген жүйө менен каршы пикирин билдирип, сиздер жакшы билесиздер, Конституциянын талабы боюнча мыйзам чыгаруучу эгерде өкмөттүн колдогон корутундусу болбосо, биз бул мыйзамды кабыл ала албайт элек. Бул баягы кошумча наркка эле кошулган салык да. Сатуудан алынуучу бул жалпы ошол баасыдан алынуучу налог. Эгерде биз ошол жаңгы сатууга алынуучу налогду жокко чыгаруу менен баягы НДСтин ставкасын 2%ке көбөйткөн учурда деле биздин ишкерлерге 40%га чейин жеңилдик болот экен да, налоговый нагрузкадан. Анан ошолорду эсептеп отуруп, биз ушул жол менен барууга туура деп эсептедик. Демек, келип келип эле бул эки кайталанма салык түрүнүн бирөөсүн жоюу боюнча нерсени өкмөт колдогондуктан келип чыккан аргасыздык экен да бул НДСти көтөрүү. Бирок ошол эле маалда өкмөт өзү айтып атпайбы? Мисалы үчүн мынакей экономика министринин орун басары айтты, кыргызстандык өндүрүүчүлөр ошол эле россиялык өндүрүүчүлөр менен атаандаша албайт. Бул үчүн биз ата мекендик өндүрүүчүлөргө, бизнеске биз жеңилдиктерди беришибиз керек, мамлекеттик колдоо деп. Мамлекеттик колдоо дегенде биз такай эле бул салыктардын жеңилдешин жана бюрократиянын жеңилдешин сезебиз да. Анда бул жагынан
жагынан дагы бир кандайдыр бир логикага сыйбаган нерсе болуп калып атат да. Ең туура маселе. Эгерде бүгүнкү күндөгү биздин экономикадагы тенденцияларды, динамикаларды карай турган болсок, Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч келе турган тенденцияда биздин экономикалык өзгөрүүлөр болуп атат да. Мен бир-эки мисалдарды келтирип кетейин. 2010-жылы импорттун көлөмү ички дүң продукцияга баягы соотношениясы катышы дейбизби, ошол 27%-ды түзгөн. 13-жылы бул көрсөткүч 53%-ды түздү. Биз мына кече экинчи күнү улуттук банктын улуттук валютанын курсун кармоо боюнча эмне иш-чара аткарылып атат деген маалыматты укканда, биз ушундай бир маалымат уктук. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча жаңы мен айткан импорттун ички дүң продукциянын көлөмүнө катыштыгы 70%га жетти. Бул демек жылдан жылга биздин ички товар өндүрүүчүлөр жок эсе болуп кетип атат да. Бул коркунуч эмнеге алып барат? Бул жумушчу орундардын кыскарышы, бул баягы миграция маселеси кайра күчөшү, экинчиден салык төлөөлөрү бюджетке кескин түрдө кыскарып атат деген маселени Мындай шартта балким салыктарды көтөрүү эмес, тескеринче ошол жеңилдиктерди берүү жөнүндө, мисалы ошол эле Грузиянын, Бириккен Араб Эмираттары мисалын алсак ошондой болот атпайбы? Эң туура. Ооба, эгерде мүмкүнчүлүк болсо бүгүнкү күндө биз НДСти дагы төмөндөтүү жолуна барышыбыз керек эле да. Бирок биз бир нерсени эстен чыгарышыбыз керек да. Конституциянын талабы боюнча мыйзам чыгаруучу ушул бюджетке терс залакасы тие турган, демек доходду баягы азайта турган мыйзамдар боло турган болсо, мындай абзел түрдө ошо өкмөттүн корутундусуну колдоо корутундусун алыш керек да. Биз ошону ала албагандыктан, аргасыздыктан ушул маселеге барып атабыз. Бирок эгерде азыр өкмөт ушул НДСти көтөрбөй туруп, даже керек болсо 12ден 10го түшүрөбүз десе, биз муну сүйүнүү менен кабыл алабыз. Себеби бүгүнкү күндө кескин түрдө антикризисный бир план мероприятие кылып биз иштебесек, жаңы тенденцияны мен сизге айтып кеттим. Бул 4 жыл, 5 жылдан бери өтө мындай туура эмес тенденция кетип атат, динамика туура эмес болуп кетип атат. Ошондуктан биз муну товар өндүрүүчүлөрдү колдоого алышыбыз керек. Биз ойлонбой туруп, жаңы ставкасын көтөрбөй туруп, же болбосо жада калса 10%га чейин түшүрүп болсо дагы барууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өткөндө ошо биринчи окууда өкмөт менен талкуулап атканда да биз айтканбыз. Мына Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү менен биз баягы бажы төлөмдөрдөн алынуучу 1,9% биздин долябыз болот деп атпайбызбы? Ошонун эсебинен биз кошумча 17 миллиард сом акча алабыз деген бүгүнкү күндө өкмөттүн божомолу бар. Биз аларга суроо берип атабыз. Силер өзүңөр айтпадыңар беле? Эгерде 17 миллиард кошумча бу жылкы менен жыйынтыгы менен 17 миллиард ала турган болсоңор, жаңы 3,5 миллиардка карабастан эле барыш керек. Себеби бул шарттар бизнестин иштөөсүнө, өнүгүүсүнө жакшы түрткү бермек деген оюбузду айтып атабыз. Бүгүн түрткү берүү менен, алардын баягы объемун көбөйтүү менен, орустар айтканда налогооблагаемый базаны кеңейтүү менен эртеңки ошо жоготууларды кайра эселеп, ордуну толуктап коюшубуз мүмкүн деген оюбузду айтып атабыз. Экинчи окууда. Балким мындай шартта ошол эле өкмөттүк өкүлдөр, ошол эле парламент жана бизнес коомчулук менен бирдиктүү бир анализ жүргүзүү муктаждыгы келип чыгат. Дегени мисалы үчүн кандай салык системасы болгондо кыргызстандык бизнес эч кандай баягы ошол бул кыйынчылыктарды жеңилирээк өтүп, ошол эле маалда бюджетке кыйынчылык келбегендей шарттагы салык түрлөрү болуш керек деген. Ооба. Биз дагы азыр айтып атабыз, экинчи окууга карата бүт кызыктар тараптарды чакырып, ошол мыйзамыбызды постатейный чтение кылып кетсек депчи, бул парламенттик угууларды өткөрүп, өкмөттү да угуп, банк системасындагы, баягы ишкерлер ассоциациясындагы башка бүт кызыктар тарапты чакырып, постатейный кетели деп атабыз да. Ар бир киргизилип аткан норманын оң таасири, анан терс таасирини мындай салмактап чыгып туруп, бир жакшы мыйзамды алып келели деп атабыз. Бирок ушул күнгө чейин болуп келе жаткан баягы оюндун шарттарын өзгөртпөсөк болбойт. Себеби оюндун ушуга чейинки болуп келген оюндун шарттары кыргызстандык товар өндүрүүчүлөрдү кысып келип, улам баягы азайтып, мындай бир чекке алып барып койду да, эң бир мындай төмөн чекке алып барып койду. Биз азыр кескин түрдө ушулар менен чогуу иштешип туруп, шарттарды түзүү менен, тем более мына Евразиялык экономикалык союзга кирүүдө
биздин товарлар такыр эле сыртка чыгып мындай четтеп калбай тургандай кылып барышыбыз керек. Бул коркунучту азыр эле өкмөт айтып атпайбы? Ошондон улам сизде кандайдыр бир эсептөөлөр жокпу? Мисалы үчүн ошол кыргызстандык өндүрүүчүлөр, ошол эле Белоруссия, Казакстан жана Россиялык өндүрүүчүлөр менен атаанда аша ала тургандай шарт болуш үчүн бүгүнкү салыктар мүмкүнчүлүк береби буга, же бул салыктарды дагы төмөндөтүү жактары болуш керекпи? Бүгүнкү салыктар мына салык тиги сатуудан алынуучу салык иштеп турса, өндүрүүчү 2% өндүрүлгөн продукциясынан товарына салык төлөп турса, эч качан биздикилер конкуренция кыла албайт. Себеби элестетиңиздер, алар алып кирет, НДС төлөбөйт, налог с продаж аларда жок, а биз ошол эле учурда налог с продаж 2% төлөп атсак, албетте булардын мындай ошолор менен конкуренцияда болушу мүмкүн эмес. Эгерде биз ушуну бүгүнкү күндө бизде болуп аткан правила играларды өзгөртпөй турган болсок, биздин товар өндүрүүчүлөргө бир топ эле кыйын болуп калат. Ошол эле НДС мисалы үчүн Казакстанда 10%. Бизге караганда төмөнүрөөк. Жок, Казакстанда да 12%, Россияда 18%. Бирок ошол эле учурда бир топ мындай сырьего жана башка нерселерге булардын мындай жакыныраак, анан арзаныраак алып алган мүмкүнчүлүгү бар. Бул биринчиси, экинчиси булардын баягы өндүрүш потенциалы күчтүүрөөк да. Бизде ошолордой мындай конвейер менен чыга турган көп көлөмдө. Канча товар көп көлөмдө чыкса, ошонун себестоимости ошончолук төмөн болот да. А штучный товардын мындай өздүк наркы өтө бийик болот. Бизде тилекке каршы ушундай массово чыккан, конвейер менен чыккан товарлар азыраак да. А штучный товар менен, аз чыгарган товар менен анын себестоимости дайыма бийик болот. Ушул жерден биз уткуруп коюшубуз мүмкүн. Кыргызстандык бизнеске мынакей ошол мамлекеттик колдоо керек деп сиздер айтып жатасыз. Муну өкмөттүк өкүлдөр дагы белгилеп атат. Демек, кандай болгон күндө дагы мына ошол салык саясатына байланышкан мыйзамдар ошол бизнестин кызыкчылыгы менен ошонун негизинде кабылданат деп ишенип туралык. Чоң рахмат маегиңизге. Бул өтүп бара жаткан аптанын экономикалык обзору болду. Капиталдын орусча чыгарылышы менен эртең ушул эле маалда кесиптешим Аселя Минбаева тааныштырат. Ишиңизге ийгилик.